Пекин шаарындамын. Мен видеомду ушу биз жактан тияка баргандарда бар көрөт экен да, ушу дайыма кытайчап жазгандар ушу биз жактан баргандар экен. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. Алдыңкы жолу ушундай эфир ачсам, жакыл машина ачып саткан жерде эфирге чыксам, баш акыр болуп 38.500 адам кириптир эфирге. 40.000ге жакын Кыргызстан эли кириптир. Сизерге аябай чоң рахмат. Азыргача ушу 1 аптадан бери коштум, кубанычым койнум атпай, кош болуп жүрөм эмеспи ошол иштерге. Анан кийин ошол жакшы болуп кетип, ошо кээ бир ичи тар адамдар көрө албай дегендей мен тиктогумдун жак махпи номурун өзгөртүп салыптыр да, ошо менен чыга албай калып жүрүп кайра чыктым. Буюрса мына кептериңиздерди көрдүм. Ошо көп адамдар аябай канча миң деген жекелиги менен сүйлөгөндөр болуптур экен. Ошонун дагы кээлерин жандырып албадым, кечиресиздер, алдырабай баарына жандырып алам. Ошондой эле алдыңкы жолу сиздерге убада бергенге окшош, ушул машинанын жакы тикелей сатуу борборлору сиздерде курулмакчы.